Биздин редакцияга Арабан районунун Төмөйүн айыл өкмөтүнүн тургундарынан кайрылуу келип түшүп, анда аймактык ооруканадагы олуттуу көйгөйлөрүн айтып, ортого салышкан экен. Келип түшкөн маалыматтын негизинде биздин чыгармачылык топ Төмөйүнга барып, окуя менен жеринен таанышып келүүнү чечтик. Арабан районунун Төмөйүн айылы аймагындагы жайгашкан бул Ак шаар айылындабыз биз азыр. Бул жерде жайгашкан бул оорукананын ичинде акыркы учурларда ар түрдүү келишпестиктер, бул жердеги иштеген ак халатчан дарыгерлердин ортосундагы келип чыккан чыр чатактар бүгүнкү учурда көпчүлүк коомду кызыктырууда. Ал эмне болгон чыр чатак жана ал чыр чатак эмнеден улам келип чыгып жатат? Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен биргеликте кирип иликтеп көрмөкчүбүз. Биз алгач оорукананын алдына чогулган айыл тургундарынын, жалпы карапайым калктын арасынан чыгып, сөз сүйлөгөн адамдардын сөзүнө кулак төшөп, тасмага тарттык. Қалыбекова Анифа деген кесепетинен элдин ишеничине кеткен бул больницачы. Анан келген жаңы врачтарды эч токтотпойт бул. Себеби өзүнүн баягы жүргүзө турган иштерине тоскоолдук бергендиги үчүн 6 ай, 2 ай, 1 ай ошондой иштеп туруп эле аларды дары жок кылат. Өзүмүн кыздарымдан 81-жылы кызымды инвалид кылды. Мынандай кесилген. Бирөөгө айтпадым балам. Ошодочу. Экинчи кызым болсо, ой менде туасың десе, şu yerге кепти. Ой Анипежени бир банда билбейт кайка кеткенин. Билесиңби? 3 күн жатты şu кызым şu yerде. Ой мен Анипада туамын. Мен беле пара берип койгон урушамын, бу күйөөлөрүн чакырамын. Акырын айттым, айткана сиңдим бар. Келиним, укам бар. Ошо укам кеп калды да, ой кана мына койнежем каракта. Ол Өзбекстанга көзүн операция кылдырганы кетти деди. Kança kelinde navut boldu şu yerде. Allah'ın aldı mene günahya batmayın. Tova kıldım. 1000 marta aytkanıma. Kança kelinde navut boldu. Şuncha el bardı көтөрөт. Азыр менде мына 2,5 парак адамдын колу турат. Анипа бизде болду эми жетерлик иштеп берди болот. Излати менен өзүбүздүн жаш кадрларга место берсин деп атат. Бул мисалы үчүн камчыны азыр Ленинге барып, любой үйгө кирип сурагыла. Камчынын атыга ушундай жакшы сөздөр. Больница иштеп атат. Кудайга шүгүр, больницага адамдар жатып калды. Больница мисилчекана болуп калды эле. Бул жерде чын эле чубактын чуусундай болгон чоң чырлуу иштин жатканын айыл аксакалдарынын сөзүнөн соң бир аз андап алдык да, андан соң ооруканага баш бактык. Ооруканада баш аяга 60-тан ашуун адам эмгектенип, үй бүлөсүн ушул жерден нан таап багышат экен. Анан эле ушундай ак халатчан ак бейил адамдардын арасынан бирөө чыгып, башкалардын ырыскысына кол салып, капталаадан капчык кампайткандай кылып, жок адамдарды тизмеге жазып, акча алып жатканы кантип болсун деп, биз оорукананын бөлүм башчысына кайрылып көрдүк. Анипага болгон элдин ишеничи кеткен. Ошол себептен дагы бул жерге келип, кош бойлуу энелер бул жерде төрөшпөй атат. Азыркы күндө ошонун себеби мындай болуп келген. Қалыбекова Анипа ушул жерде эч кимге билдирбестен өзүнүн жашыруу, мыйзам бузуу иштерин кылып жүргөн. Мына графикти көрсөк болот. Мына графикте өзү график түзүп алган. Акушеркалар Садыкова Бумайра, Қалыбекова Анипа, Ибрагимова Замира, санитаркалар Юлдашева Марифатхан, Сыдыкова Назгүл, Аманбаева Назгүл, Субанкулова Айсулу. Ушулардын ичинен Садыкова Бумайра денге коюп атат. Бул жерде күндүз туруш керек. Бул эже бул жерде иштебей эле, бунун тизмеси кетет. Дагы Ибрагимова Замира бул дагы бул жерде өзү сменге турбайт. Бунун ордуна да Қалыбекова өзү болот. Ушул эки акушерка тең иштебейт. Буну кандай билсе болот? Буну ушул жердеги бизде иштеген мед сотрудниктер тастыктайт. Анан ушул жерде төрөгөн аялдар тастыктайт. Бул жерге Төмөйүн эл кайсыл учурда кош бойлуу энелерди алып келгенде, бул жерде качан келбесин Қалыбекова Анипа болгон болот. Бир айда болгону 2 рот болуп атат. Бир айда. Уже бул жерге ишеним кеткен элдинчи. Себеби эле Қалыбекова Анипада ушулардын мына Юлдашева Марифатхан 2002-жылы бул иштен чыгып кеткен бул жерден. 2002-жылдан бери бунун тизмеси табилдерде кетип, бунун айлыгыны ушулар иштебеген. Садыкова Назгүл деген бул кыз дагы бул жерде иштебейт. Аманбаева Назгүл деген бул Аманбаева Назгүл менен телефондо байланышканыбызда бул өмүрүндө бул жерде иштебестигини, бул ушул күндө 3 жылдан бери Бишкек шаарында жашагандыгын айтып атат. Бул төрөт бөлүмдө такыр иштеген эмес. Бул жерде эле жок эле адамдардын тизмесин коюп алып, өзү ошолордун атынан айлык жеп жатат.
Ошентип оорукана башчысынын оюн уккан соң ошол тизмеде иштеп атат деп аты жазылып, бирок заты жок болгон адамдарды издеп, алардын ичинен айрымдары менен жолугуп бирин-экин суроо узатып жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Бул айым Ибрагимова Замир эже. Менин фамилиям төрөт үйүндө иштегендердин тизмесинде бар экенин билет элем. Бирок ушул мезгилге чейин бир тыйын акча алган эмесмин жана ал жакта иштеген да эмесмин дейт өз сөзүндө. Keçeginde bildim beni. Keçe bilsem 2006 yıldan beri dedi. Aravanga barsam şu tak nima qilib aytishdi. 2006 yıldan beri уже senga verdiğimiz tabel ketet ekan dedi. Burun raddomga men arz yozganim yo'q edi ishlayman deb. Keyin men 2014 mi 2015 yil menga arz yozdirgan. Raddomda ishlayman degan arz yozib ber dedi. Hanipeje. Ondan oldindan familiyan ketet dedi. Men atak Hanipeje men raddomda ishlamayman. Men tolkam onu kabinete ishlayman derdim. Keyin 2014 mi 2015 men arz yozdim raddomga. Men unda arzni bu yerda yozganim Aravanda yozdim. Hanipeje chaqirdi, shunday Aravanga kel dedi. Men отпуска dedim. Bordim, borsam raddomga ishlaysin deb arz yoz dedi. Men aytdim ishlamayman raddomda Hanipeje. O'zi bilasiz dedim. Men qo'rqam raddomdan. Bez akusher ginekolog bezlik men qo'rqam u yerdan ishlamayman desam arz yozsang dedi. Men dedi, "Shu familiyalar ketib tursa o'zim ishlayman" dedi. Shundan beri mana raddomda familiyam ketadi. Men bir tiyin oylik olmayman u yerdan. Мындай пикирин айткан тизмедеги айымдардын дагы экөө чыкты. Алар бул жерде иштеп, бирок иштен чыгып кеткендерин айтты. 2002-yil ishlab, shu yerda dekretga chiqib ketdim. Keyin nechinchi yil ishladim bilmayman. 2 oy ishlab, 2 oy 3 oy ishlab chiqib ketdim. Yani ariza yozganim yo'qman. Ishdan ketdim deb. Men oylik olyapman. Men nomimda verdimis, kechagida kelib ko'rdim, verdimizda oylik olyapti deb nomim bor ekan. Men bilganim yo'qman nomim borligini. 2014-yili may ayının oxiri endi boshqa chiqib ketgan. Men o'tganda tergovga kelib, shunda bildim buni bo'lgan bardig'ini. Men kelsam, siz ақша кетіп ата, сізді іштеп атасыз ба деп сұрашты менен. Мен жоқ, іштебейм, 3 жыл болды шығып кеткеніме дедім. Олар маған іштеп атқан екенсіз, мана сіз айлаңыз кетіп ата дедім. Мен шо тергөөчүлөрдүн алдында көрдүм да, шо ведомстводу бардыгын көрүп, бар жокту чындыгын эле айтып бердим. Анан биз бул жерден тапкан жиптин учун түрүп олтуруп райондук ооруканага келип такалдык. Башкы дарыгердин айтымында ал бул окуяны башта такыр байкаган эмес. Жогорудагы айымдар өз ооздору менен төрөт үйүндө иштебейбиз деп жазса, башкы врач булар бизде документально иштейт. Баардыгы мыйзамдын негизинде деп сынынан жазбайт. Биз бул боюнча мындай да, бизде табилди айда акырында бөлүм башчынын колу менен şu жердеги материально ответственный адамдарды колу менен, старшынын колу менен табил жазылып бухгалтерияга алып келет. Бухгалтериялар расчет кылып, экономист карап, ушу айлык майналарын чыгарып берет да, негизги ушул. Биз бухгалтерияга табил аркылуу келген документти негизинде айлык майна чыгарып берилет да. Ал жерде иштеген адамдардын атынан айлык алып жатканы кандай көрүнүш? Endi hozir men жогоруда айтып кеткендек, прокуратура изилдеп атат, но бардыгы биз отдел кадрды учетунда директорду буйругу менен иштеп келген адамдар да эми спискте болгон жалпы. Иштеген алар, Иштеген, приказдары бар, документтери бар, бардыгы бар. Ал жерде сиздин оюңузча таптакыр мыйзам бузуу болгон эмеспи? Негизи жетекчи катары сиз көзөмөлдөшүңүз керекпи деген суроону кабыргасынан койдук. Мен буну бирдеке дей албайм, себеби бизге азыр айтып кеткендек табилди негизинден келет да бул нерсечи. Ушу кагаз турунда бухгалтерия келет, атак бухгалтерия так ушул нерселерди табилди сааттарына карап айлык майналарын берет да. Андан соң биз мына ушул окуянын баш каарманы болуп жаткан медайым Анипа Калыбекова эже менен байланышып, болуп жаткан маселе боюнча өз оюн билдирүүсүн сурандык. Биздин суранышты жерге таштабай, студиябызга келип, берилген суроолорго жооп берип кетти. Бул арыз жазышып, арыз жазгандан мурда дагы ошол айтып атпаймынбы, барышып, мен ошол иштеги минус жагымды издешке кылып турам. Иш бар жерде эми болот, бир аз кемчилик болбогон жерде иш болбосо керек деп ойлоймун.
Анан кийин ушул ишти табел боюнча жазгандан кийин муну тийиштүү орган ишчилери иликтеп атат. Ким күнөөлүү, кимдер күнөөлүү, жалгыз мен күнөөлүүмүнбү, башкалар күнөөлүүбү, орган адамдары өзү териштиргенден кийин жарыкка чыгат. Мен ойлоймун ушул орган адамдар териштиргенге чейин дагы эле ушул телевиденияга эмнеге берген экенине мен түшүнбөдүм, таң каламын. Мыйзам алдында эгер күнөөлүү болсом жооп беремин, ага дагы убакыт бар деп ойлоймун да. Ооба, бул чуулгандуу окуяны баштан аяк тыкыр иликтөөгө алып изилдеп чыккан соң кимдин күнөөсү бар, кимдики жок экенин сот чечет. Биз сотко чейинки тергөө иштерин жүргүзгөн райондук прокуратурага барып, бул окуя боюнча маалымат берүүсүн өтүндүк. Араван райондук больницасынын Төө моюндагы филиалында бул боюнча Төө моюнун ошол жердин башчысы кайрылган, элдер дагы кайрылган бизге, коллективден кайрылышкан. Алар боюнча биз текшерүү жүргүздүк. Ал жерде бир топ мыйзам бузуулар аныкталды. Ал жерде жанагы иштеген адамдарды иштеди деп туруп ведомствого табелдерге киргизип жүрүп, алардын айлыктарын башка адамдар жеп жүргөндөрү аныкталды. Ал фактылардын баардыгын биз текшерип чыгып, азыр облустук прокуратура аркылуу финансовый полициясына өткөрүп берилдик. Ал жактан бүгүнкү күндө эче 2 күн болду, кылмыш иши козголду. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 315 статьясынын 2-бөлүмү жана 171 статьясынын 4-бөлүмүнүн 2-бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, азыркы убакта тергөө жүрүп жатат ал боюнча. Ошондо ал беренелер эмне деген беренелер? Бул 315 берене бул кызматтык жасалмачылык. Башкача айтканда жанагы ведомстволорду табелди жасалмалап акча алганы боюнча козголгон. 171 ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу деген статья. Бул башкача айтканда берилген акчаларды бул жеп алгандыгы, өздөрүнүн ишине иштетилгендиги боюнча козголгон. Ушерп аныкталды, бирок аны дагы ревизия жүргүзүп толук так аныкташ керек. Азыркы ушерп 2 миллиондон ашык. Аны дагы текшерип, ревизия жүргөндөн дагы көп чыгат. Кыңыр иш 40 жылда билинет деген элибиздин сөзү бар. Андыктан кимдир бирөө көрбөйт деп уруулук кылып жатса, айрымдары укпайт деп ушак айткан болсо, албетте мыйзам чегинде жазага тартылуусу абзел. Учурда бул иш финансы полициясында улантылып жаткан чак экен. Тергөө иштери аяктап, сотко өтүп, чечим чыккан соң бул темага кайрадан кайрылып келмекчибиз.